Ардагерди куттуктоо акциясы 29 апрелде башталган. Улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына, орук кызматкерлерине жазылган каттарды даректерине убагында жеткизүү үчүн дээрлик 4000ден ашуун кызматкерлер даяр турушат. Белгилей кетсек, дал ушул акцияга катышууну каалагандар өлкө боюнча жайгашкан Кыргыз почтасынын 800дөн ашуун каалаган бөлүмүнө карылсаңыздар болот. Эгер сиз куттуктоо катын кимге жөнөтүүнү билбей жатсаңыз, анда тартынбай эле почта кызматкерлеринен жардам сурасаңыздар болот. Алар өз кезегинде улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын, орук кызматкерлеринин тизмегин, дарегин, аты жөнүнө чейин көрсөтүп беришет. Саламатсызбы? Мен ардагерди куттуктоо акциясы боюнча карылып жатам. Жардам бере аласызбы? Жардам бере алам. Саламатсызбы? Бизде атайын тизме бар. Ошол тизмеден өзүңүз тандашыңыз керек. Рахмат. Белгилей кетсек, дал ушул тизмекте өлкө боюнча 400дөн ашуун ардагердин аты жөнү көрсөтүлгөн экен. Алардын арасынан бирөөсүн тандоо оор болсо керек. Андыктан эгер жаран кааласа, бир нечесине катын жөнөтсө болот. Ал эми аларга катты жөнөтүш үчүн дал ушул Кыргыз почтасынан ачык кат жана конвертти сатып алсаңыздар болот. Айтсаңыз, ачык каттын кандай түрлөрү бар жана конверттер канча сомдон турат? Ачык каттар бизде 16 сомдон, а конверттер 9 сом 82 тыйындан. Конвертке жагына кимге деген жагына ардагердин фамилиясын, адресин полный жазасыз. Бияк жака болсо өзүңүздүн жер аткан өзүңүздүн адресиңизди жазасыз. Ачык катты ичине салып туруп, анан жөнөтө берсеңиз болот. Тизмекти карап отуруп, мен Молдалиев Мамбетказы аттуу ардагерибизди тандадым. Ал 1920-жылы туулган экен, жашы бери дегенде эле 100гө чамалап калган. Жана ардагерибиз Ат башы айылынын тургуну. Саламатсызбы, урматтуу Мамбетказы ата? Сизге бул катты Апрель телеканалынын кабарчысы Наргиза Асекова жазып жатат. Улуу 9 май жеңиш күнүнүн алкагында сизге чын дилимден ыраазычылыгымды билдиргим келди. Анткени бүгүнкү тынчтык жашоо, бактылуу күндөрүбүз сиздей аталар жок болсо болмок эмес. Жаныңызды аябай, ата мекен, эл журт, эркиндик, бейпил жашоо үчүн өмүрүңүздү коркунучка салып, кийинки моон үчүн душман менен салгылашып, жеңиш менен кайтканыңыз үчүн биз 1000 мертебе ыраазыбыз. Сизге кааларым чын ден соолук, ар дайым жүрөгүңүздө тынчтык, жүзүңүздө жылмаюу болсун. Мен Молдалиев Мамбетказы аттуу ардагерибизге катымды жөнөтүп жатам. Ал бери дегенде эле 4-5 күндүн ичинде буйрса жетип калат. Белгилей кетсек, дал ушул акция 24 майга чейин созулат. Андыктан ар бир күнү бирден ардагерди куттуктаганга жетишсеңиз болот. Наргиза Асекова, Кубанычбек Мамытов, Апрель телеканалы.